Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Жыштык чыгына байланыштуу Абылгазиев убактылуу ишке чыкпайт. Ал жерде Абылгазиев айтыптыр, мен Жанар Акаевдин өзүнүн абийирине койдум дейт. Эгерде абийир жөнүндө сүйлөшө турган болсок, премьер-министр Абылгазиевдин тушунда маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп, жалаң казакстандык уюлдук операторлор Жалал Абадта депутаттын агасына атып кетишти. Депутаттар Рыскелди Момбеков менен Ирина Карамушкина КСДПдан чыкты. Жыштык чыгына байланыштуу Абылгазиев убактылуу ишке чыкпайт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев радио жыштык чуусунан улам кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, өкмөт башчы вице-премьердин катышуусунда кеңешме өткөрүп, буга чейин анын дарегине айтылган радио жыштыктар боюнча маселени козгоду. Ошондой эле өкмөт таза жана ачык иштөөгө далалат кылаарын кошумчалаган. Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жана премьер-министрдин дарегине радио жыштык ресурстарын узартуу жана аны кайра каттоого тийиштүү кылмыш ишине байланыштуу сын пикир жана күнөөлүү эместигимди далилдөө чакырыгы айтылды. Мен мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын сактоону жана жыштыктарды ачык аукциондо сатууну, ошондой эле мыйзам талаптарына жооп бербеген тараптардын лицензияларын алууну колдоп келгендигимди баса белгилеп кетким келет. Бул туурасында мен жогорку кеңештин жеринде дагы айткам. Дагы бир жолу текшертилип жаткан ишке менин эч кандай тиешем жок экенин белгилеп кетейин. Бул маселени саясатташтырбоо керек деп эсептейм. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кысым көрсөтүлдү деген сөздөр чыкпаш үчүн жана тергөө калыс болуш үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгууну туура көрдүм, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыздоону биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновго тапшырганы айтылды. Буга чейин эл өкүлү Жанар Акаев парламентте азыркы өкмөт мамлекеттик жыштыктарды сатуудан бюджетке 5 миллиард сом зыян келтиргенин айтып, ага премьер-министрдин тиешеси бар экендигин билдирген. Ал эми өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирүү негизсиз деп жооп берген. Эске сала кетсек, байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова уюлдук оператордун бири жана маалыматтык технологиялар комитетинин кызматкерлери менен тымызын сүйлөшүү жүргүзгөн деген шек менен 12 майда кармалган. Урматтуу достор, мен буга чейин парламентте жыштык сатуудагы коррупция жөнүндө сүйлөгөн сөзүмө премьер-министр менен башкы прокуратура жооп бериптир. Мен дагы өзүмдүн пикиримди билдирип коеюн. Ал жерде Абылгазиев айтыптыр, мен Жанар Акаевдин өзүнүн абийирине койдум дейт. Эгерде абийир жөнүндө сүйлөшө турган болсок, премьер-министр Абылгазиевдин тушунда маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп, жалаң казакстандык уюлдук операторлорго ип бекер биздин жыштыктарды бергени бул факт. Ошонун айынан азыр 5 адам түрмөдө отурганы дагы факт. Жооп берип атышат алар. Ошол жооп берүү жогорку деңгээлдеги кызмат абалдарына чейин жакынкы күндөрү жетет. Балким азыр эми бир саясий колдоо алып алышыңар мүмкүн. Бирок бул көпкө узабай туруп, бул сөзсүз мындай жооп берчү күн келет деп мен ишендирип кетким келет. Ошол эле убакта КТ Mobile деп өзүнчө уюлдук оператор ачып, Мегакомдун бюджетинен 345 миллион сомду бөлдүрүп, бирок ошол компанияга премьер-министр өзүнүн бажасынын баласын жетекчилик кызматка коюп, бирок акыры келип ал компания дагы банкроттук абалга келип кептилди. Иши жүрбөй калды. Эми ошол үчүн дагы ким жооп берет? Ошондой жактан алганда ким абийир жөнүндө маселе козгош керек? Бул мындай айдан ачык көрүнүп калды. Эми башкы прокуратура жооп бериптир. Жыштыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Бул жерде Жанар Акаев биздин эмгекти мындай өзүнө менчиктеп атат дегенсип бардык сайттарга мындай жооп берип атат. Эми ошону эмне үчүн мурда айтып койгон жоксуңар? Эмне үчүн аны басып мындай маалыматты жашырып жаттыңар? Же ушул жерде дагы премьер-министрдин аты аталгандан кийин күмөндүү жагдайда балким билинбей калышы мүмкүн деп маалыматты элден жашырып аттыңарбы? Мисалы, ошондуктан биз бул жыштыктарды ордуна кайтардык деп мурдараак
маалыматты таратып, элге ачык айкын кабарды бериш керек эле. Эми ушунчалык оперативдүү болуп, макул, менин ар бир сөзүмө жооп берип атсаңар, башкы прокуратура. Мунуңар жакшы, эми дагы жооп берип койсоңор. Ушундай бир сенсациялуу, эл күтүп аткан суроолор бар. Дача суу боюнча иш эмне болду? Батукаевди экстрадициялоо маселеси эмне болду? Бажыдагы жанагы контрабандалык чуулгандуу иштер эмне болду? Ушул 3 суроого мага тез арада жооп берип койсоңуздар. Анткени мен кече Facebook'a берген маегим үчүн дароо реакция кылып жооп бердиңиздер. Эми буга дагы жооп берип койсоңуздар. Элдин бардыгы ушундай чуулгандуу маселелерге жоопту күтүп атат. Рахмат. Анан албетте биз кайтарганбыз, башкы прокуратура жыштыкты өз ордуна дейт. Бул силердин милдетиңер, бул силердин күнүмдүк жумушуңар. Силер ошону жасашыңар керек. Эгерде жасабасаңар, ага жооп бересиңер силер. Жалал Абадта депутаттын агасын атып кетишти. Жалал Абад шаарынын тургуну 43 жаштагы Сапар Акунов 6 жеринен жаратылып, облустук клиникалык ооруканада жатат. Бул тууралуу оорукананын сынык жараат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Тайланов билдирди. Абалы орточо деп бааланууда. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, окуяга байланыштуу жаза кодекстин 266-беренеси эң баштык менен сотко чейинки тергөө башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Окуя 26 майдын түнүндө шаардын Спутник киши шаарчасында болгон. Акуновду 20-25 жаштардагы 2 киши травматикалык тапанча менен атып качып кеткен. Учурда кылмыштын бетин ачуу максатында тергөө тапшырмасы берилип, ыкчам иликтөө иштери жүрүүдө. Сапар Аканов Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты, Нурбек Акановдун агасы. Бир туугандар алыш көрүш боюнча буга чейин дүйнө чемпиону аталган. Депутаттар Рыскелди Момбеков менен Ирина Карамушкина КСДПдан чыкты. Жогорку кеңештен депутаттар Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мээрибек Мискенбаев дагы партиянын катарынан чыкканы белгилүү болгон. Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосундагы чечиргис карама-каршы ойлор түптөлүп калыптыр. Ошондуктан партиянын ичинде бир пикирге келүү оор, керек болсо мүмкүн эмес деп сезилди. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим. Менин пикиримде жаңы партия түзүүнүн кажети жок болчу. Тескерисинче тарыхы бар партияны күчтөнтүүгө аракет кылыш керек эле, деди Турдукулов. Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ичара ажырым пайда болгону ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаев Кыргызстан социал-демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган партия жаңы түзүлүп каттоодон өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш-чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асел Кудурановасыз өтө турганын билдирген. Карамушкина муну жогорудагы аты аталгандар Атамбаевди колдобой калышканы менен түшүндүргөн. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева бул маселелер боюнча партиянын саясий кеңешинин жыйынынан соң түшүндүрмө берилерин айткан. Эске салсак, Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. КСДПнын мурдагы лидери Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында Кой Таш окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Жаңы депутат болуп келген Нургазы Айдаров жогорку кеңеште ант берди. Бүгүн 27 майда жогорку кеңештин жыйынында Өнүгүү Прогресс мамлекеттик фракциясынан депутат болуп келген Айдаров Нургазы Абдыраевич ант берди. Белгилеп кетсек, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өз каалоосу менен мандатын тапшырган болчу. Мен Айдаров Нургазы Абдыраевич жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин.